Тамагыңды жеп бүтүр деп дагы канча жолу айтам. Макул апа. Уктуңбу? Телевизорду дагы. Ha? Көрбөгөн соң өчүрүп койгула. Уктуңузбу? Жарыкты дагы. Керексиз болсо өчүр. Аны жандырба. Жана сону. Кече сен аны ачып таштаптырсың. Жугучтан ашып кетиптир. Ne дейт? Көрдүңүзбү? Менби? Бул сен болчусуң. А эмнеге мен? Унчукпа. Балдар, силер ысырап кылып жатасыңар. Ысырапкерчилик бул шайтандын иши. Астагфирулла. Кечириңиз апа. Байке. Апама эмне болгон? Ачуулугу? Албетте ачууланат. Кече жугуштагы суу ашып кетти. Аны өчүрүүнү унутуп койдуң беле? Сиз деле жарыкты өчүргөндү унутуп койдуңузго. Туурабы? Бул да ысырапкорлук. Мындан ары ысырап кылбай жүрөлү. Макулбу? А? Макул. Келиштик. Bandun. Ha. Ha. Bandua. Hey, суну ким өчүрдү? Ра! Менин көстөрүм, суну ач. Суну үнөмдөңүз. Ысырап кылбаш керек. Рара! Көп болуп калды. Токто. Ушул жетет. Байке, бул туура эмес да. Жетет ушул. Муса, Рара. Мен айтып жаткан ысырапкерчилик мындай эмес. Бул туура эмес. Силер өзүңөргө зыян келтирип жатасыңар. Бул кандайча болуп калды? Өзүбүзгө зыян келтирдикпи? Мен айтып жаткан ысырап бул биздин муктаждыгыбыздан ашыкча колдонуу. Башкалардын акысына кирбөө. Мыймыйды карагылачы. Балдар, анын тамак акысын кесип жатасыңар. Кечиресиң, мыймый. Байкушум менен. Бизге үйрөткөнүңүз үчүн рахмат, апа. Иншаллах, биз эми ысырап кылбайбыз. Альхамдулиллах. Эми ысырапкор болбошуңар үчүн силердин чөнтөк акчаңарды азайтам. Неге? Жок!